Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Az biz birisi gelmiş. Вот. İçine girip görсөтүлөтчү? İçine girse Жоқ, içinde görünбөй караңгы калат, караңгы болуп калат. Мынакей эми өзүңөр көрсөңөр болот. Азыркы үйдүн турушу ар жакта 2 комната гана бүткөн. Анан калганын бери жакка улап, мына ошо салып бүтө электим да, ушул күнгө чейин. Мына бул жак, ооба 2000. Мына бу жакта сарайларым болчу, мына үстү жабылбай калып. Үстүн баарын жабылып. Азыр адегенде документти көрсөтүп анан бисирээк көрсөтүп чыксаңыз үйдү, азыр биз бирөөбүз келишет. Предварительный договор купли-продажа. Көрсөңүздөр болот. Прочитайте. Город Бишкек, Мира 18, 22 июля 2009 года. Бул 2006 жылы түзүлгөн. 2009 жылы жана 2006 жылы биз договор жок эле. Бул ал киши айтканда мага эме депчи, мораторий бар, ошондуктан 3 жылдан кийин депчи. Анан мынакей 25 000 сом алдым деп мына подтверждаю. 25 000 сом. 25 000 сом. Полностью оплачен наличным. На русском языке расскажите, просто, когда составлен, за сколько покупали? Вообще в 2006 году этот участок куплен был. Потом в то время, оказывается, мораторий был. Я не знаю, вот хозяева мне так сказали, вот Чирикчиева, Джилдызеже, сказала, что тут мораторий на участок. Только переоформишься. Она мне написала расписку. То, что обязуюсь переоформить через 3 года. То, что получила деньги. И в 2009 году предварительный договор купли-продажи составили. Но не могли тогда. Просто родители там на Исикуле, то я на службе. В этом времени не могли найти. И в 2011 году она сама выходит, говорит, либо переоформляй, либо тогда нет, я тебе не отдам. А 2006-дан бери бияка келип турчу элеңиз, мисалы Мен кимдир бирөө 2007 жылдан баштап 2006 жылдан 2010 жылга чейин өзүм ушул жерде жашагам. жашагансыз, мисалы кошуналар далилдеп бере алат. Ошол бар далилдеп бере алат. Ушул жерде эч нерсе жок болчу, бул жерде үй жок болчу, бул жерде столб жок болчу. Ушул жака келип казык кагып, таш коюп, ушу чекти белгилегенбиз. Бул жерде кошуна суу да жок эле. Анан ошо 2010 жылга чейин ошо жатаканага очередке тургам, ошого чейин ушул жерде бир шарты жок, свети жок жашаганбыз. Кайсыл жерде? Ушул үйдө Ушул үйдө Көрсөтүп бересиз бе? эмне ичинде эмнелер бар? Азыр эми бул жакта азыр ачык алтырбай кетиптир да, үйдүн ачыкчы. А ким турат биякта да? Батирге берилген бе, ижарага берилген? Жок, ижарага берилген жок, мындай эле. А булар бүтө Yakmadı squat kata. Özümüz gelip uç gitmiştim bari yüzü sormuş. Bu jakta su da jok эле. Ушул жерде кудукта калдык суу чыгарганбыз. Эми ушул байлыктарды чогулттуң деп эми эл көзүндө душман көрсөтүп атат. Негизи ошол тизмеде жарыяланган даректердин, мүлктөрдүн арасында такыр жоктор барбы? Сиз ошону айта аласызбы же мындай кайсы бир илинчек же кайсы бир тууганыңызга бар мүлктөр тизмелендү? Эми мүлктөрүм эми менин тууганым бар, бир алыс эле тууганыбыз. Бизге жардам берет, бизнеси бар өзүнүн. Тоңго барып көрсөңүз болот, гектар алма багы бар, 2-3-4 магазиндери бар, чет элде магазиндери бар. Эми андай тууган баарында эле бар окшойт. Туугандарыңыздын мүлктөрү дагы кантылган, э? Ошо туугандын мүлктөрүнүн баарын ошо меники кылып көрсөтүп жатышпайбы? Сиз эмнеден улам деп ойлойсуз? Эми жаманатты кылыштын негизги максаттары го дейм. Куугунтук деп дагы айтып атасыз, азыркы бийликтен деп. Ооба, ошо. Эми бул болсо бирден бир мындай айтканда дагы бир мындай оп приёму болуш керек. Ушинтип элге биринчи жаман көрсөтүп, элдин оюнун баарын бузуп,
өздөрүнүн чындап коррупция менен күрөшүп атабыз деп көрсөтүп, анан коррупция менен күрөшкөн кишилердин мына үй жайын көргүлө. Ким коррупционер экенин давай баардык чиновниктердин үйлөрүнө барып көрөлү. Менин ата тегимди аңтаргандай алардыкын да аңтарып көрөлү. Ошо алыс эле туугандарынын жер мүлктөрүн санайлы, ата энесине катталган мүлктөрүн карайлы. Аларды өздөрүнө эчтеке каттаткан эместир, бүт тууган тушкандарын да алардычы. Давай көрөлү ошолордун да, анан салыштыралы ким чындап мыйзамсыз байыптыр, анан ким мыйзамдуу байыптыр. Сиз жана айтып атасыз, башкалардыкын дагы дал ошондой кылып текшериш керек. Бир эле жалгыз меникini текшерип жатат деп айтасыз. Ошондо сиз азыр буну саясий коомдук деп кимдин атын айтасыз? Эми бийликте ким турат эми? Мен эми могу киши деп айта албайм мен. Эми бийлик да, бийлик кимдин колунда өзүңөр билесиңер да. Экөө кабыш согушта ортодо чымын өлөт болот атпайсызбы? Ошондо өзүңүздү мен чымын дейсизби? Ошондой макал бар мен чымын деген. Участок номер 9. Участок номер 9. А новостройка как называется? Новостройка называется Берембек. Берембек конечно. Ушундай эле кагаздардын баары. Азыр дагы барабызбычы? Барабыз. Канча үй көрсөтөсүз да? Примерно что? Менде кол алдымда документтерден 4 документ бар. Ошо 4 документте калгандарын билбейм. Мынакей сууну мындай кылып чыгарганбыз. Ошо бияка суу күйүп тур барган. Суу чыгат да. 5-30 метрден калган. Анан бул бактардын баарын өзүм тикеп. Урап, чаптап деп. Сууну чыгарып коесуң. Чыгарып койбойсуз бир аз подсёмка кылып эле. Мыяка суу ичти экен да. Попрыгай. Билбейм ага. 20 миллиондун бири 2 миллиону бар эми. Мүмкүн, может 5 миллион деп койду. Азыр бул жакта ошол Маевкада үйлөр болжол менен канча турат? Сиз азыр дал келе ошол эме бийлик баалаган баа менен бул жакта? Эми бул жакта могу кошуна 3 соттогун саттык. 3 соттогун $8.000 $7.000 сатып аткан. Участоктучу. Кеме кранчиктасын тегет суу чыгат. Суу келсе. Скажите, насколько вы оцениваете, да, свой участок, вот этот, и сколько сейчас, сколько у вас здесь соток? Здесь соток 6 соток, по-моему. 6 соток. Я не намерен продавать просто. Я не знаю, сколько они стоят. Ну, примерная стоимость. Примерная стоимость. Не знаю. Ну, просто на Где Кыргызском вы говорили, что может оцениваться этот участок вместе с домом 2-3 0,6 миллиона. соток, да, 0,6 соток. Ну, соседи продают. Вот со слов соседей, я говорю, вообще, если я продам, не знаю, покупатель придет, скажет, половина саманные, половина кирпичные, нецельный, фундамент нецельный, не знаю. Что скажет? Может, проект не нравится, может, расположение складов не понравится, скажет, за миллион дай, может, 500 тысяч дай. Ну, вы Не знаю. оценили этот дом примерно 2-3 миллиона, да, вы сказали? Я сказал,
представители прокуратуры так они, наверное, оценили. Давайте на солнышко встанем, потому что совсем придется. Это представитель прокуратуры? Ну, как они так, наверное, оценивают. Они же оценивают все имущество на 20 миллионов же. То есть подразумевается, что вообще 2 миллиона не стоит здесь. Ну, кто возьмет за 2 миллиона, я не знаю. Кто? Вы возьмете здесь за 2 миллиона? Аида возьмет. Он даже не пытался продавать, понимаете, и он не знает цену. Я не знаю, сколько это стоит. А откуда Здесь взяли вот вообще эту летом сумму, как вы думаете, комары. откуда взяли вот эти 20 миллионов? Они что, проводили какие-то исследования? Надо у Сто- них спросить надо, как они Нам оценили. тоже интересно. Нам тоже интересно. Вот так вот. Даже столб нету даже. А? Бар. Мындан шаардын ичине карабайт бул Аламин районунда карайт, андан эле азыр Сокулук районунда бар. Шаардын ичинде барбы? Шаардын ичинде жок. Участкам жок. Батирлер меники эмес, инилериники бар. Бүт тургандардыкы бар. Алпарас азыр. Апарас. Бул жерде энелерим жашайт деп айтканбыз. Ооба. Айтып кетти, сөйлөдү. Бир тууган энелериңиз? Жок, бүт турган ини эмес. Бүт турган эмес. Өзүңүз жашадыңыз беле бул Ушул жерде кошуналардын баары эметет, подтвердит, что мен жашагам өзүм ушул жерде. канча убакыт жашадыңыз? 3 жыл жашагам. Үй бүлөңүз менен. Ооба, үй бүлөм менен. Кайсыл жылдары? 2007-жылдан баштап 2010 жылга чейин. Кийин кызматтык батирге көчүп кеткенсиз. Кызматтык жатаканага көчүп кеттим. Жатакана. Бүттү, баарын көрдүк. Мынакей душ, көргүлө душту да. Дагы канча участок көргөзөсүз азыр? Дагы 4 участок. 2 участок анан батирлер көчтүм. Болду го, жетишиптир маалымат. Эми жанагындай чиновниктердин үйлөрү менен салыштырып берилеми? Суран издедим. Алардын үйдүн салган бир участкасынын баасы канча турат? Бул эми элиттик район эмес. Эстафета кылып мына баштап бератам. Биз Жалил Атамбаев менен Райым Матраимовдун, анан Матраимовдун туугандарынын үйүн баарын ушундай көргүбүз келет журналисттер, Көргүбүз келеби? Ооба, эстафетаны Кимге берели? коюп жөнөтүп коюшубуз керек. Кайсыл бир аткаминерди айта аласыз? Эми мен дагы эми жөнөкөй жаран катары ошо соц тармактардан көп эле маалыматтарды окуп атпайбызбы. Элдин баарына кызык Матраимовдун мүлкү го дейт. Журналисттер колдойт. Матраимовго ошо эстафетаны берейин эми, ошол мал мүлктөрүн ошол киши көрсөтсүн. Каяктан баштап акча тапкан, кимге катталган, ошону канчага баалайт. Рахмат. Азыркыны айтып койсоңуз. Азыр жарандык тармактарда элдин баары негизги спонсор деп коет го, шайлоо компаниясынын негизги спонсору деп Сейчас, подождите,